1927 жылдын 7 марты Тарах музейинин имаратында уюштуруучу съезд болуп өтөт. Анын делегаттары Кыргыз автономиялык советтик социалисттик республикасын түзүү жөнүндө декларацияны бир добуштан кабыл алышкан. Кыргыз АССРинин съезди өтөрү менен эле биринчи элдик комиссарларды дайындоо өткөрүлөт. Жерди пайдалануу, ички иштер, соода сатык, юстиция жана башкалар. Юстициянын биринчи элдик комиссары жана Кыргыз АССРинин прокурору Таш Мухаммед Худайбергенов болгон. Юстициянын элдик комиссары юридикалык мүнөздөгү буйруктарды чыгарган, мыйзам долбоорлорун даярдаган, мыйзамдар боюнча корутунду чыгарган жана соттук тергөө аппараттуу өнүктүрүү боюнча чараларды жүзөгө ашырган. Юстициянын элдик комиссары үчүн профессионалдуу кадрларды атайын 6 айлык курстарда даярдашкан. 1927 жылдан 1946 жылга чейинки мезгилде юстиция органдарынын ыйгарым укуктары кеңейтилип, жаңы топтор жана бөлүмдөр түзүлө баштаган. Элдик комиссар сот мекемелеринин жана коомдук соттордун, адвокатура жана нотариаттын ишин контролдоп, мыйзамдардын аткарылышына көз салып турган. 1946 жылдын мартында юстициянын элдик комиссары жаңы статус алган, ал министрлик статусу болгон. Бирок 10 жыл өткөндөн кийин 1958 жылы юстиция министрлигинин функцияларын кайталама деп табышып, министрликти жоюп, ал эми анын функцияларын 1970 жылга чейин жогорку сотко өткөрүп беришкен. 80 жылдардын аягы жаңы демократиялык негиздердин пайда болушу менен белгиленген. Укуктук мамлекеттин, базар экономикасынын, адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо принциптерин жайылтуу башталган. 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасы өз алдынча көз карандысыз өнүгүү жолуна түшкөн. Аны менен Кыргыз юстициясынын жаңы тарыхы башталган. Эгемендүүлүктүн баштапкы жылдары юстиция органдары үчүн бир топ сыноолорду алып келди. 1991 жылдын 15 апрелинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети юстиция министрлиги жөнүндө жобону бекитип, ага бир кыйла кенен ыйгарым укуктарын бөлүп берген. Бирок мыйзам чыгаруу чөйрөсүндөгү иштин көлөмү өсүп жаткандыгына карабастан, өлкөнүн жогору турган жетекчилиги юстиция министрлигин кайра уюштуруу жөнүндө маселени коет. Өлкө жетекчилиги юстиция министрлигинин ишин мамлекеттик органдардын юридикалык кызматтары алып кете алат деп ишеним артышат. Бирок юстиция министри Лариса Гутниченко өзүнүн жана жамааттын алдына такыр башка маселени коет. Ал мындай министрлик мамлекетке керек экендигинде жана министрликтен баш тартпаш керек деген позиция болгон. Когда я пришла в это Министерство юстиции, оно было по существу без функций, без кадрового, даже в центральном аппарате потенциала, без служебного помещения. Я говорила, что вот такое экономия на юристах, она дорого обходится государству. И мы вскоре столкнулись с этим, когда нужно было заключать международные договора, когда мы стали вступать в отношения, связанные с бизнесом, с другими государствами. И нужно было выстраивать эти отношения на основе именно наших законных интересов, чтобы нам не диктовали законодательные интересы наши партнеры. Вот тогда мы осознали того, что действительно экономить на юристах, и что вот так относиться к Министерству юстиции нельзя. Вот тогда, значит, повернулись как бы лицом к юстиции и уже стали принимать юстицию именно как таковой орган. И уже не по принуждению, а по необходимости, по осознанию представлять стали все законопроекты Министерства юстиции для заключения, для правового заключения, что все законопроекты получали свое рождение только после того, как они были зарегистрированы в Министерстве юстиции. Кайра уюштуруу маселеси алынып салынгандан кийин юстиция министрлигинин жаңы функциялары жана милдеттери пайда болгон. 1996 жылдын 22 ноябрында Кыргыз Республикасынын президенти жарлык чыгарган. Ага ылайык аны менен юстицияга аткаруу бийлигинин борбордук органдарынын юридикалык кызматтарын, мекемелерди жана ишканаларды методикалык колдоо жүктөлгөн. Ал эми мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды аткарбагандыгы жана талаптагыдай эмес аткарбагандыгы үчүн юстиция министрлигине аткаруу бийлик органдарынын кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунушту президентке жана өкмөткө киргизүү ыйгарым укуктары берилген. На тот момент, это были 97-98 год, Министерство юстиции для меня вообще это вот такой некий храм, куда входишь осторожно, и ты понимаешь всю ответственность, насколько ты ответственен. Мы соблюдали все сроки, потому что это был жесткий контроль. Время на расслабление какие-то, так у нас не было, потому что был объем работы, может быть, вот это период становления, период вот организации, да, становления министерства, потому что нам были переданы дополнительные функции.
И у нас была очень жесткая дисциплина. Министерство юстиции, это значит, ты должен быть очень грамотным, образованным, ты должен уметь, ты должен ориентироваться в законодательстве, ты должен коротко, лаконично отписывать все письма, распоряжения и так далее. И нас так учили. 2000 жылдардын башында өлкөбүздүн жетекчилиги өзүнүн алдында Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу тутумун өркүндөтүү боюнча милдетти коет. Соттук департамент Юстиция министрлигине караштуу соттук департамент болуп кайра уюштурулат. Бул мезгилге чейин эле Юстиция министрлигинин карамагында ЖАК органдары, Республикалык күрөө кеңсеси, соттук экспертизалардын мамлекеттик борбору турган. 2002 жылдын 20 июнунда жазык аткаруу тутуму юстиция органдарына өткөрүлөт. Когда я работал министром юстиции в 2005 году, основная проблема, ежедневная основная проблема была накормить наших осужденных, вылечить наших осужденных и создать там такие условия, чтобы осужденные не бунтовали, начали постепенно работать. Министерству удалось добиться следующих показателей. Первое. Мы практически вылечили всех больных туберкулезом. Второе, перестали отпускать их на свободу. Если у него срок исполнения наказания заканчивается, срок отбывания наказания, тогда мы этого человека, не вылечившего больным туберкулезом, передавали в стационарные учреждения, медицинские учреждения Минздрава. 2008 жылы сот департаменти юстиция министрлигинин карамагынан чыгарылып, сот органдарына өткөрүлүп берилет. Туура 1 жыл өткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы түзүмү бекитилет. Ага ылайык жарандык абалдын актыларын каттоо боюнча функцияларды мамлекеттик каттоо кызматы аткара баштайт. Жазаларды аткаруу жана соттолгондорду коштумоо, күзөт кылуу боюнча юстиция министрлигинин функцияларынын базасында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы түзүлөт. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын юстиция органдарынын бирдиктүү тутумун борбордук аппарат юстиция министрлигинин аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрү түзөт. Ведомство төмөнкүдөй милдеттерди аткарат. Аткаруу бийлигинин органдарынын мыйзам долбоорлоо ишин координациялайт. Соттук эксперттик, адвокаттык жана нотариалдык ишти камсыздайт. Юридикалык жактарды каттоону жүргүзөт. Өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону камсыздайт. Өлкөбүздүн калкынын укуктук маданиятынын деңгээлин жогорулатуу максатында укуктук пропаганда өткөрөт. На протяжении 90 лет статус и функции Министерства юстиции регулярно менялись, исходя из потребностей времени. Но одно является бесспорным. Ни одно правовое и демократическое государство не может существовать без по-настоящему сильного Министерства юстиции. Потому что направления, по которым работает Министерство, призваны реализовать принципы справедливости и законности. В современном мире трудно представить правовое государство, в котором нет должного уровня правовой культуры населения. И на сегодняшний день Министерство юстиции проделало большой объем работы в этом направлении. Впервые в истории Кыргызстана на уровне правительства был принят большой программный документ под названием «Концепция повышения правовой культуры населения». Мы намерены искоренять такой порок, как правовой нигилизм. Но чтобы полноценно реализовать эту концепцию, мы решили в корне поменять формат нашей работы. Таким образом, впервые среди всех государственных органов сотрудники Министерства юстиции начали проводить выездные акции под названием «Я живу по Конституции и знай свои права». Посредством этих акций наши сотрудники оказывают всем гражданам бесплатные юридические консультации, разъясняют гражданам основы Конституции и законов. Еще одной большой нашей заслугой является разработка и принятие нового закона о гарантированной государством юридической помощи. В рамках инициированной президентом Кыргызской республики Алмазбеком Шаршеновичем национального проекта «Тазаком» Министерство юстиции внедряет онлайн-регистрацию юридических лиц. Наши граждане получат возможность регистрировать юридическое лицо, не выходя из дома, через интернет. Вместе с тем, Министерство юстиции достигло значительных успехов в обеспечении бесплатного доступа гражданам к правовой информации. Так, на сайте Министерства юстиции действует централизованный банк данных нормативно-правовых актов, содержащий в себя порядка 80 тысяч нормативных актов, которые доступны всем желающим. Я бы хотел еще раз особо подчеркнуть, что роль Министерства юстиции чрезвычайно высока. Деятельность наших сотрудников направлена на эффективное функционирование юридической составляющей государства, Конституции и законов. А реализация данной задачи – это действительно тяжелый труд, требующий силы воли, твердого характера и большой ответственности.
Юстиция министрлигинин жамаатын жаштар түзөт десек болот. Бирок жаш кызматкерлердин көптүгүнө карабастан адистер компетенттүү жана сабаттуу. Мыйзамдар да багыт алганга жөндөмдүү. Мыйзам чыгаруу техникасында билгич, чоң көлөмдөгү ишти аткара билишет. Юстиция министрлиги өзүнүн эң башкы милдети болгон Кыргызстанда укуктук мамлекеттин негиздерин калыптандыруу жана бекемдөөнү аткарып келген жана мындан ары да аткарууну уланта берет.